Men артымда турган биздин балык чарбанын көлдөрү. Ал эми мынау биз азыр сиз менен сүйлөшүп аткан жер, мынау фундамент куюлган, салынган үйлөр, мына төгүлгөн таштар баардыгы мыйзамсыз төгүлүп салынып атат. Бүгүнкү күндө биз Домбулак айыл өкмөтү менен ушул жерлерди такташа албай 4 жылдан бери жүрөм. Мен өзүм бул чарбага 2014 жылы 19 сентябрда жетекчи болуп келгенмин. Ушул 2015 жылы ушул жерлерибизди биз карта аркылуу тактаганыбызда ушул мыйзамсыз айыл өкмөт ээлик кылып жүргөнү такталган. 2017 жылы Борбордук архивден ушул балык чарбасынын архивдик документтерин көтөрүп келдик. Тактап аныктаганда ошол Соминден чыккан токтомдор эч кандай орган аркылуу жокко чыгарылбаптыр. Ош облус полкомдун 553 чечиминин негизинде ушул биздин өзгө балык чарбасына 474 гектар жер бекитип берилген. Анын ичинен бүгүнкү күндө 2002 жылы 100 гектар жер үлүшкө берилип кетти. Ал жер эмес, бул көлмөлөр да. Бизде өзү айдоо жерлер жок. Андан сырткары дагы сайдын бою мына биз турган жер болуп биригип дагы бир 180-190 гектар жер биздин көсактыга кирбей калган. Өзүңүз кызыл документтериңиз барбы? Жок, кызыл документти бериш керек. Кызыл документ берип электе. Эмнеден алгансыз? Атын айтыш керек болду. Айыл өкмөтү да олганмын. Чыккан канча аянты? Канча деп бөлүп берген сизге? 5 сотик. Bu yerде oldun özümüz ahayıp pişirgenimizde anası ona naves tuluptu. Aşırıda ahay zavutumuz olardı. O şahsen birinci yıllarda aslında ahayıp pişirgenimiz aşırıda. Kegi inan kegi biz bunu akalıp karamaya koyduk. Bundan kegi doğru olur. Inan kegi dokumentimiz doğrularımız document yo'qolib qo'ygan edi-da, assorat aytganda hali. Qizil kitob bo'lmardi, mahalla plani bo'lardi. Aslida keyin dokument qilamiz dedik, undan keyin ayil hukumatiga murojaat qildik. Shunaqa qilib 5 sotikdan qilib bo'ldik. Ular yama, mana bunaqa chuqur yama axlatxona. Bu yer baliq charbi bo'lgani bilan kim bo'lishidan qat'iy nazar yo'q. Bu yer axlatxona bo'lib turgan yer. Bayat shunday axlatxona ismi, biz uy turgan yerchi, bu axlatxonalar ko'ryapsizmi? Mana bu axlatxona ismi. Biz bu yerda uy-joy qildik, tekizladik. Tekizlashdan oldin qadasdi bu baliqcharba qadasdi. Oldin qadasdi. Nimaga bu endi tekizlab chiroyli bo'lib yer olib qo'yganda bunaqa qilib kelib har kuni bizga tashrif bo'lmayapti mashina. Mana yerni go'sakda olgan. Bunandayni. 177 qanchayam yergacha. Buni ichidan muna jeri 2003 yılı 133 to'xtom negizinde ülüşke berilgan meyillar. Ülüş qatori berilgan elderga. Sebep o'sha rivxozda ishlagan reforma bo'lib turib 96 yılı. O'sha negizinde o'zinde rivxozda ishlagan müchalarini ülüş qatori berilgan meyillar. Qolgan yerlar, muna yerlar bugungi kunda poyma reka deb qo'yadi. Suvni astındagi yerler az meyillerde suva o'tadi. Bu yerler polni ayil hökümetinde qalgan azır. Qalgan yerler rivxoz mana kölmelerdi için balık çarba özü hazır buluşunda paydalanıp da sarıjeni aladi. O talash bo'lib o'tgan 10 gektar yer qaysi yer? Talash bo'lib o'tgan yerler mına Meyer'de aytadi 10 gektar yerde. Bul 88 yılı çeçimdi negizinde 778 gektar yerge pravительстводан Ошо малды эсир малында ошо чечимдин токтом постановлениянын негизинде 77 гектар жерге шалы совхоз үйүштүрүлсүн деп туруп чечим чыгарган. Онун ичинде ошол эле жерде 30 гектар мына ичинде бизде бар бучу. Ошондо мээдеги ошо талашып аткан жери шалы совхозу бүгүнкү күндө Манас кооперативи пайдаланып келет бул жерди арендага. Бизден алып. Азыр биз балык чарбага бардык да. Барсак ошол жерде 2 үй салыныптыр. 2 үй көргөн болсоңуз керек. Анын бери жагынан фундамент куюла баштаптыр да. Ушул жерлерди мыйзамсыз эле берип, айыл өкмөт
биз менен антип биздин иштебизге тоскоолдук болуп атат деп атат да. Ал негизи мыйзамдуу берилгенби же? Ол жерлер бүгүнкү күндө бир топ эле ондай нерселер болгон. Рыбкоз өзү мыйерде бир үйдү сотко берип, буздурду, соттон чечим чыгарып. Азыркы күндө ол жеринде эле биз бергенбиз 1,5 гектар жерди баягы ошол маалында менчиктештирип кеткен экен, соттон чечим чыгарып алып. Оны азыр бүгүнкү күндө Верховный сотко чейин барып, кайра айыл өкмөткө кайтарылсын деген чечим чыгарып берди. Бүгүнкү күндө бул боюнча прокуратура карап атат мыйзам чегинде. Калган берки өз алдынча салып алгандар, буга чейин салып алгандар бар, о жерде үй салып жашап аткандар. Ол жерге айыл өкмөт тарабынан эч кандай токтом неме чыккан эмес да. Өздөрү ошо рыбкозда иштеп жүрүп салып алган. Айыл өкмөт тарабынан 2013-жылдын 12-октябрь күнү 164 токтому менен 10 гектарды Рыбкоз балык чарбасына токтом чыгарып берген. Ушул токтомду Рыбкоз балык чарбасы бизге айыл өкмөт мыйзамсыз биздин жерлер көп болчу, бизге азыраак жер өткөрүп берип койду. Ошондон ушу токтомду жокко чыгарып бергиле деп, ошол Булас мыйзам сотуна кайрылган арыз менен. Бул сотко мен барып катыштым, айыл өкмөт тарабынан өкүл катары. Ал жерде процесс башталды. Процесс башталгандан кийин процесстин алдында биринчи ошо мөөнөттүн калыбына келтирүү боюнча арыз каралат. Мөөнөт калыбына келүү боюнча арыз каралып башталганда булар айтты качан кайрылгандыгы жөнүндө. Булар 2015-жылда эле билишкен ал жерди действительно ошо өкмөт эме кылган токтом чыгарып берген эмесинчи. Булар госакты алайын деп барса, муну госкредиторду каттоо койгошкан да. Андан кийин булар уже сотко арызданууга макулем болушкан. Андан кийин булар өз мыйзам боюнча 3 айдын ичинде билген күндөн баштап 3 айдын ичинде сотко кайрылыш керек. Сот ошондо мөөнөттүн калыбына келтирет. Ал жерде эгерде негиздүү, негизсиз, жүйөлүү, жүйөсүз себептер менен ошол жерде мындай кагаз менен эме кылсаң, 10 жылбы, 20 жылбы соттор ол мөөнөттүн калыбына келтирет. Ал жерде эч кандай негиздүү, негизсиз болгондуктан муну Ош областык сот, райондук соту арызын канааттан калтырып койду.